14 миңден ашуун экспонат сакталган Каракол шаарындагы аймактануу музейи кеңири масштабтагы реконструкциядан өтүп жатат. Негизги максат 140 жыл мурун курулган имаратты сактап калуу, анын архитектуралык өзгөчөлүгүн калыбына келтирүү жана музейди заманбап талаптарга жооп берген маданий борборго айлантуу. Жылдан жылга ар кандай ремонттор болот, кээ бир стеналар алынып калган, дагы кошумча стеналар салынып калган. Анан баягы ушунча жылдан бери сырдалып, акталып, такыр эле өзгөрүп кеткен. Азыркы учурда ошо өзүнүн биринчи облигин алып келүү учуру болуп атат. Анан эми келген биздин көрүүчүлөргө кызыктуу болсун деп атайындап мынакей ушундай окошкаларды калтырып койдук. Реконструкцияга бюджеттен 159 миллион сом каралган. Курулушту Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы жүргүзүүдө. Учурда демонтаждоо иштери аяктап, негизги оңдоо жана калыбына келтирүү жумуштары жүрүп жатат. Эң башкысы имараттын жыгач конструкциялары атайын өрткө туруктуу каражаттар менен иштетилүүдө. Мынакей көрүп атасыздар кандай сонун аркалар бар, буякта эшиктер бар болчу, мунун баары жабык, азыр бүт баары ачылды. Анын эң кызыктуу нерсе мынакей Боол жен атайындап жаза албай турат. Бул тепкичке ылдый түшкөндө подвалда жанагы баары кызыгып аткан сейфтер. Ал сейфтер да 100 жылдан ашык сейфтер, абдан оор, аларды жылдырганга болбойт. Анан эшиги дагы араң ачылат. Долбоордун алкагында 3 корпустан турган музей комплексинин ички жасалгасы жаңыланып, сырткы архитектуралык көрүнүшү калыбына келтирилет. Ошондой эле электр, суу, жылытуу жана башка инженердик тармактар толугу менен модернизацияланып, айлана тегереги көрктөндүрүлөт. Очистное сооружение курулуп атат, корейские системы обработки. Бияктан кандай десем, канализацияга биз түздөн түз кошулган жокпуз. Биздин өзүбүздүн ичинде канализационный система болот, корейский системада. И бияктан полностью отоплениеси да автономный болот, тепловой насостор менен. Биякта деген реставрация деген өтө оор. Потому что деген ар бир кирпичти выемка жасап турсаң, ал кирпич 140 жылдан бери уже өзүн да жоготуп коет сапатын. Анан ошону кайра воссоздать, это аябай оор да. Реконструкция аяктагандан кийин музей заманбап экспозицияларды өткөрүүгө ылайыкташып, тарыхый, маданий мурастарды сактоо менен бирге жергиликтүү тургундар жана туристтер үчүн жагымдуу маданий борборго айланат. Түпкү архитектуралык келбети калыбына келтирилип жаткан музей сентябрь айында ачылаары күтүлүүдө. Дана Гулалиева, Ынтымак Дафталиев, ЛТР, Ысык Көл облусу.